Саламатсызбы, Токон мырза, студиябызга кош келдиңиз. Биздин билишибизче, сиз акыйкат жолдорунун алдында чоң саясаттын талаасында жүрдүңүз эле. Бүгүн мына өзүңүзгө болгондой, бүгүн биздин мамлекетте чоң өзгөрүү болду. Бул премьер-министрдин кызматтан кетип, ордуна Кубат Айылчеевичтин келиши. Бул кандай саясат деп ойлойсуз? Бул жаңы премьердин келиши менен биздин мамлекетте кандай өзгөрүү болот деп ойлойсуз? Андан калса бизде абдан бир жакшы адат бар, кыргыздарда келген кишини мактай беребиз да, кеткен кишини жамандап киребиз. Сиз ушул эки премьер-министр боюнча, кеткенин да келгенин да боюнча өзүңүздүн акыйкат оюңузду айтып кетсеңиз. Эми мен кандай ой пикир айтпайын, бирок ал объективдүү болбойт го. Себеби мен бул адамдар менен биргиштеп жүрдүм, мурда да иштегем, кийин да иштедим булар менен. Негизинен албетте өзгөчө аяк учурларда, аякы 1 жылдан бери аябай өкмөттүн дарегине, анын ичинен өкмөт жетекчиге катуу сын пикирлер коомчулукта, ар кайсы социалдык карым-катмар тарабынан мындай чоң сын пикирлер айтылып атпадыбы? Адистик деңгээли жагынан ар кайсы маселелер боюнча көтөрүп эле парламенттен деле кандай катуу өйдүлдүй сөздөр болду. Эми айрымдарына мен кошулсам, айрымдарына мен кошула албайм. Себеби өкмөттө азыр оор кырдаалда, оор учурда мына өзүңөр билесиңер, быйыл 20-жылдан баштап 23-24 жылга чейин тышкы карыздарыбыз 4 миллиардтан ашык деп атпайбызбы доллар. Ошол максимальный пик төлөмдөрү, кайра кайтаруу төлөмдөрү мына ушул 20-жыл башталды да. Анан ушул маселе да өтө чоң биздин бюджетке, элдин турмушуна таасир этчү убакытта, ушундай оор убакытка мурда өкмөт жетекчиси да келип калды, азыркы жаңы жетекчи да келип калды. Өтө эле оор болот. Анан бул пандемия, коронавирус, мигранттардын келиши, ошол эле чек арада чечилбеген маселелер, социалдык экономикалык маселелер, ички баягы өзүбүздүн жана коронавирус пандемия деп атпайбызбы? Ушулардын баары албетте чоң таасир этти да. Ички сырткы саясатыбызга да таасир этти мамлекеттин. Ошон үчүн өзгөчө сокку ушул орчундуу чоң маселелер ушул барып өкмөттүн полномочиясы да өкмөткө барып такалып калды. Эми мындай Сиздин оюңузча бул кеткен өкмөт ушул боюнча да элге жаман көрүнүп калды? Ушул боюнча да жаман көрүнүп калды, бирок бул жерде бул маселелердин баары эми ал көчө мурдагын эле пайда болгон жок да. Бул тети эгемендиктен бери чечилип, мындай чечилбей баягы чубактын кунундай болуп чечилбей келген маселелер да бар бул жердечи, объектив. Субъективдүү деле жетишпегендиктер көп, аны таң албайбыз, бирок ушул объективдүү жагына да кичине бир эске алсак да, жөнүнө баягы сын пикир айтардан мурун анализдеп, кичине бир фактыларды алып, объективный фактыларды алып. Эми бүгүнкү күнү ушул экономикасы төмөндөп кетти дегенде, эми Кыргыздын экономикасын даже Кудай сактады бизди, кичине сактап да келатат. Бизден өнүккөн чоң мамлекет, жана 1-2 группадагы өнүккөн мамлекеттердин карабайсыңар абалы кандай. Биз баягы өнүгүп келаткан, жаңыдан жолго чыккан мамлекеттердин катарына киребиз. Биз эптеп келатканыбыз мына ушул бизге өтө прогноз боюнча өтө катуу сокку болот дедиле, бирок баягы дагы бул жерде өкмөт, парламент, президент болуп, президент өзүңөр билесиңер пандемия башталганда өзү баягы өкмөткө, парламентке түртө салбай, ал конституцияда полномочиясы барбы жокпу, кириши өзү донорлор менен, инвесторлор менен. Ошондо эстейсизби, марттын 25-теринен баштап апрелдин башына чейин бүт өзү түздөн түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, канча-мынча биз грант алып, кредит алып калып, кичине бүгүнкү күнү жашап келатканыбыздын себеби да ошондон болду да. Ошон үчүн ушул баарын анализдеп, фактылар менен сын пикир айтсак да, фактылар менен айтсак жөнөкөй эле каралаган жеңил экен. Мен жогоруда айтып кетпедимби, жанагы эски кеткенди каралап эле анан жаңы келгенди мактай беребиз деп. Жаңы келген премьер-министр боюнча бул Боронов
көпчүлүктөрдү өздөрүнүн социалдык сеттерде пикирлерин айтып жатышат. Алар айтат, бул кишинин эч кандай коррупцияга аралашпаганын, таза ушунчалык жакшы жетектеп келе жаткандыгын бир топтор айтса, ал эми кээ бирөөлөр ушул татаал учурда өлкөнү кандай алып кетер экен деп бир күмөн санагандар да болуп жатат. Азыр бул жаңы келген премьер жөнүндө да өзүңүздүн бир сын пикириңизди же калыс оюңузду айтып кетсеңиз. Эми жаңы премьерди мындай жакшы адам катары, өзү баягы көп жыл министр болуп иштеп калды, МЧС министри, өзүңөр билесиңер. Зам министри болду ошол жакта, кийин министр болду, жакшы иштеп келди. Өкмөткө келгенде эле колунан келишинче жакшы иштеп, биринчи вице-премьер катары жакшы иштеп келди. Эми албетте мен деле жана окуп атам, өзгөчө социалдык тармакта ар кайсы ой дилди каршылаш, карама-каршы пикирлер деле айтылып атат, сын пикирлер. Эми аны жок дей албайсың, бирок мен ойлойм, бул киши эгер жакшы команда түптөп алса, жакшы адистерди, эксперттерди талдап алса аппаратына, бул техникалык өкмөт катары, техникалык премьер-министр катары азыр бул кишинин алдында эң чоң орчунду бир нече маселе турат. Бул өлкөнүн ичиндеги саясий абалды, өзгөчө социалдык кырдаалды курчутпай сактап, ушундан аман эсен алып чыгып кетиш керек да күзгө чейин. Шайлоо келатат. Шайлоодо да ушунда стабилдүүлүктү, мындай акыйкат шайлоону өткөрүүгө өкмөттө да бул. Өкмөттүн милдети мына ушуну таза шайлоону өткөрүүгө камсыз кылыш керек, стабилдүүлүк болуш керек. Чек ара маселелери турат, суу маселелери, жер маселелери, социалдык, азыр мына мугалимдер отпускка кетет, пособие дегендер бар, пенсия деген бар, жумуш орундар бар, жана келген мигранттардын маселелерин, тиякта калып келе албай аткан мигранттардын маселелери бар да, аны кантип чечет? Самолет менен дагы ташыйбызбы, башка эл аралык уюмдарга кайрылып, расход сурап, же өзүбүз күч мененби, же болбосо коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп, баарын чогултуп туруп поезд менен ташып келебизби? Ар кандай ой пикирлер айтылып атпайбы ушундай варианттар? Мына ушул жолун чечеби? Но негизи мына өзгөчө да пандемия, жаңы бизде дүйнө жүзүндө экинчи табы башталды деп күтүп атса, биздики биринчи табы бүтө элек да, өзүңүз көрүңүз, курчуп кетпедиби абал аякы болуп 5-6 күндөн бери. Ошон үчүн ушуга да көңүл буруш керек, себеби социалдык маселелерди чечебиз. Ички сырткы саясат, шайлоо деп турган бул пандемияны ооздуктан, нуктан чыгарып ийбеш керек да, себеби бул жерде эң опурталдуу нерсе бул ушул пандемия болуп жатат,